Эми мындан ары ушундай окуя кайталанса, анда күч органдары биринчи мүнөттөрдөн баштап эле күч менен таратуу ыкмасына өтөт. 13 майда болгон окуяга калпычын аралаш ар кандай боектор сүртүлүп, 18 майда интернетке видео материал жайылткандардын кесепетин баарыбыз көрдүк. Ооба, күч органдары өз маалында чара көрүп, жүргүзүп жаткан иштерин өз маалында коомчулукка чыгарганда, балким мындай болбойт эле. Биздин ички иштер министрлигибиз 13 майда болгон окуянын себепкерлерин кармап, ыкчам аракеттерди жүргүзүп, күнөөлүүлөрдү камап жатышкан. Бирок тилекке каршы бул кырдаалды башка күчтөр жагдайды курчутууга кызыктар тараптар пайдаланып кетүүгө үлгүрүштү. Биздин патриот жаштарыбыздын чет өлкөлүк жарандардын мыйзамсыз миграциясын токтотуу, мындай иштерге жол бергендерге катуу чара көрүү сыяктуу талаптары албетте туура. Бирок жогоруда белгилегенимдей, интернет желесине эмне чыкса ошого ишенип, тең салмактап талдоо жүргүзө албай, ортодо чагымчылдардын намысты козгогон азгырыктарына жетеленип, куттуу өлкөбүздүн өнүгүү жолуна багыт алган мамлекетибиздин эзелтен келаткан меймандос элибиздин кадыр баркына шек келтирдиңер. Бул өтө өкүнүчтүү. Биз бул жолу ушул окуядан чоң сабак алдык. Эл дагы сабак алып, эми мындан ары мындай чакыныктарга, чагымчылдыкка оор басырык, сергек ой жүгүртүү менен анализ жасап, дароо эле дүрбөп чыга калбайт деп ишенебиз. Эми мындан ары ушундай окуя кайталанса, анда күч органдары биринчи мүнөттөрдөн баштап эле күч менен таратуу ыкмасына өтөт. Кудайга шүгүр, азыр күч структуралары мурдагыдай алсыз эмес. Мейли ким болбосун, ал биздин жаранбы, же чет өлкөлүк жаранбы, мамлекетибиздин бүтүндүгүнө шек келтирсе, башаламандык уюштурса, аеосуз жазасын алышат. Эгер мародерчулукка барса, милиция тарапка чабуул жасаса, же жатаканалардагы студенттерге кол сала баштаса, анда аеосуз чараларды көрөт элек. Бактыбызга жараша андай болгон жок. Албетте, башталышында студенттер жашаган жерлерге барып, кол салып жиберген тентектер болду. Аларды өз убагында токтотуп калганга жетиштик. Эми алардын баары өз жазасын сөзсүз алышат. Биз укуктук мамлекетти кура алдык. Эми тартипти орнотобуз. Тартип болбосо, кандай гана мамлекет болбосун, өнүгүү болбойт. Кылмышкерлерди өзүн билемдик менен жазалоолорго жол берилбейт. Жазалоо үчүн сот бар, бийлик бар. Биз бул жолу ушул окуядан чоң сабак алдык.